Максут Кульжанов Қазақстандын Санжар Асфендияров атындагы улуттук медициналык окуу жайынын профессору. Ал Накен Касиев менен өлкө эгемендик алган жылдары таанышкан. Профессор Кыргызстандын ошол кездеги Манас деп аталган улуттук ден соолук программасынын негизинде Казакстанда ден соолук улуттук программасын иштеп чыккан. Ардактуу конок жылуу мамилелердин урматына юбилей ээсине чепкен жаап төш белги менен сыйлады. Накен Касиевич защитил в Алмате. Накен Касиевич кандидаттык диссертациясын Алматыда, докторлугун Москвада жактады. Мен анын консультанты болчумун. Башкача айтканда 90-жылдары тажрыйбалык жана илимий багытта чогуу жүрдүк. Кийин жеке мамилебиз жакындап достошуп кеттик. Ал өзүнө адамдарды тарта билген мыкты дипломат. Мен аны сыйлайм жана урматтайм. Отношения мы стали дружить. Ал эми Россиянын мамлекеттик думасынын депутаты Анатолий Лисицын Атайын Касиевдин өздүк майрамына катышуу үчүн келген. Лисицындын үй бүлөсү Касиевдер менен 22 жылдан бери достошуп келет. Встречаемся с семьями, моя семья отдыхает здесь. Менин үй бүлөм Ысык көлгө келип эс алышат. Накенин жакындары Россияга барып жүрөт. Мен Кыргызстан менен байланышымды үзбөйм. Кыргызстан мен үчүн ажайып кооз, жакшы көргөн өлкөм. Ал эми тоолору өздөштүрүлбөгөн Швейцария демекчимин. А горы это неосвоенная Швейцария. Медицина илимдеринин доктору, 90-жылдары легендарылуу парламенттин депутаты, бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун Европа региондук бюросунун президенти, саламат сактоо министринин орун басары, кийин 9 жыл бою министр болгон. Бул убакыт аралыгында каржынын жоктугунан наражылда калган медицинаны жолго салуу үчүн эл аралык уюмдар менен алака түзүп, уюштуруучулук жөндөмүнүн аркасында көптөгөн ийгиликтерге жеткен. Бизде эч кандай фабрика, завод жок да, дары-дармек чыгарган. Анан айрыкча кан тоорусу менен ооруган 12 000 киши бар эле. Алар четтен өлө баштады. Бүгүн айтышым керек. Питер Могесон менен таанышып калдым. Анан бул киши мени алардын тышкы иштер министри менен жолуктурду. Аял киши экен, азыр аты эсимде жок. Анан ал киши ошо Данида фонд эсебинен Кыргызстанга 5 жылга 13 000 кишиге кан тоорусуна инсулин деген дарыны грант катарында бекер берди. We were here with a Danish group. Кыргызстанга болгон сапарым досумдун туулган күнүнө байланыштуу. Алгачкы жолу саламат сактоо министрлигинде жолукканбыз. 30 жыл мурда Даниядан Борбордук Азияга илимий курам менен келгем. Ошондон бери катташып калдык. Мен аны мыкты досторумдун катарына кошом. Туулган күнүбүз дагы бир күндө. 30 жылда сиздердин мамлекетте болгон өзгөрүүлөрдү көргүм келди. Накен Касиев 1947 жылы 22 сентябрда Нарын облусунун Ат Башы районундагы Акмуз айылында жарык дүйнөгө келген. Эмгек жолун Ош шаарындагы номер 1 ооруканасынан баштап, кийин 2 жылдай Украинада аскер кызмат өтөп жүргөн маалда дарыгер болуп иштеген. Андан соң 15 жыл бою Токмок, Ош, Майлуу суу шаардык жана Нарын облустук ооруканаларында терапевт, кардиолог, башкы дарыгер болуп эмгектенген. Учурда Кыргызстан Россия Славян университетинин ден соолук жана коомдун саламаттыгын сактоо кафедрасын жетектейт. Саламаттык сактоону уюштуруу боюнча мыкты адистин 40тан ашык илимий эмгеги. Анын ичинен 2 монографиясы бар. Ардак белгиси, ордени, даңк медали менен сыйланган. Сайфуллин Мурзаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.